Достор, барыңыздарга салам. Бүгүн биз сиздер менен Binance'ты разбирать этебиз. Кантип пополнение кылыш керек, кантип вывод кылыш керек, ошолордун баардыгын көрсөтөм достор. Жана бүгүн биз сиздер менен криптовалюталарды, монеталарды выбирать этип сатып алабыз достор. Итак, кантип регистрация кылыш керек, кантип верификацияны өтүш керек экендигин мен сиздерге айтып бербейм, потому что ал жагы оңой эле достор. То есть ссылканы, Binance'тын ссылкасын мен ушул видеонун астына калтырамын достор. Ошол менин ссылкам аркылуу регистрация өтсөңүздөр, сиздерге 25%, точнее 20% сиздерге скидка болот. Например, Binance өзү негизи каждый сделка ачканга, то есть если бир сделка ачсаңыздар, негизи 0.01% алынат. То есть 0.01% алынат за каждую сделку. А если менин ссылкама регистрация өтсөңүздөр, сиздерге 0.0075% болуп калат достор. То есть процентиңиздер азаят. Ошондуктан ошол ссылканы регистрация өтүңүздөр и верификацияны достор. Верификация өтүш үчүн сиздерге загранпаспорт керек, потому что ID карта өзү Binance принимать этпейт. То есть если загранпаспортуңуздар болсо, верификация өтө аласыздар. А если паспортуңуздар жок болсо, загран, анда, например, өзүңүздөрдүн тааныштарыңыздарда загранпаспорт болсо, ошого верификация өткөзүп койсоңуздар болот. Бул жакта эч кандай кыйынчылыгы жок. Итак, дальше основной, бул жакта регистрация өтүп жатканда өзүңүздөрдүн телефон номериңиздерди жазасыздар жана өзүңүздөрдүн почтаңыздарды жазасыздар. То есть Gmail почтаңыздарды самое главное унутуп калбаңыздар кийин, потому что двухэтапный авторизация бар. То есть кирип атканда почтадан сизге смс келет и телефонуңузга да смс келет. Ошол аркылуу сиздер кайра аккаунтуңуздарга кире аласыздар достор. Итак, азыр биз сиздер менен мынакей регистрация өттүк, Moriki платформага кирдик, Moriki сайтка, главный страницасына, и биз сиздер менен азыр бул жакта криптовалютаны сатып алабыз достор. То есть пополнение кылабыз. Итак, пополнение мен с помощью рублевой карты пополнение кыламын. Так, мына жерде купить криптовалюту деген бар, ушул жака басабыз. Мына жерде кредитная дебетовая карта деп турат. Ушуга киребиз и бул жерде биз сиздер менен, если картаңыздар долларовый болсо, бул жерде USDT-ни басасыздар, то есть USD дегенде. Если рублевый болсо, бул жерде, например, рубль деп жазсак, англисче, мынакей рубль. Биз сиздер менен рублевый карта менен пополнение кылабыз. Итак, азыр биз сиздер менен давайте канча пополнение кылабыз? Давайте 35 000 рубль биз сиздер менен пополнение кылабыз. Кайсыл эмне сатып алабыз достор? Получите, может, биткоин турат, биз сиздер менен азыр биткоин сатып албайбыз, биз сиздер менен USDT сатып алабыз. То есть достор, USDT, мынакей USDT. Бул USDT деген, бул мындайча айтканда доллардын электронный мындай криптовалюта сыяктуу жасап коюшкан. То есть бир USDT 1 доллардын курсунда ойноп турат достор. Разница жок. Бул жакта USDT 1 доллар болуп тура берет. Ошондуктан биз сиздер менен USDT сатып алабыз. Мынакей мы получим дейт 473 доллар. Давайте 35 000 эмес, так, 30 000 пополнение кылабыз. Так, 30 000 пополнение кылабыз, USDT сатып алабыз и нажимаем продолжить. Продолжить басканда, мынакей могу жерде Visa, MasterCard деп турат. Бул жерде биз сиздер менен өзүбүздүн картабызды бияка заполнить этебиз. Мен азыр бул жака өзүмдүн картамды жазамын и пополнение кылабыз дальше. Мынакей достор, данныйларды жаздым, Visa-нын картабыздын данныйларыбызды жаздык. Moriki биринчи цифра бул алдыңкы бетинде болот картанын, срок действия тоже алдында болот и код безопасности картаңыздардын артында болот. Потому что көбү мага жазышат, код безопасности кайсыл кодду жазыш керек деп, ошондуктан достор мен сиздерге айтып коеюн. Код безопасности картанын артында болот. Өзү негизи код безопасности эч кимге айтылбаш керек, потому что если бирөө код безопасности билип алса, сиздин картаңыздан оңой эле акча чыгарып кетиши мүмкүн. Эгерде сиздерде, например, двухэтапный авторизация жок болсо. Итак, далее басабыз. Бул жака улицаны жазабыз. Например, давайте улица, город
почтовый индекс. Почтовый индексти сиздер, например, браузерден жазсаңыздар болот. Например, город Бишкек, улицаңыздарды и почтовый индекс. Өзүңүздөрдүн почтовый индексиздерди табасыздар и бияка жазасыздар. Эгерде почтовый индекс туура эмес болсо, ошибка болуп чыга берет достор. Самое главное, өзүңүздөрдүн адресиңиздердин почтовый индексти таап браузерден бияка жазсаңыздар чыгат и ошол почтовый индексти бияка жазасыздар. Нажимаем подтвердить. Подтвердить баскандан кийин биздер менен аз кичине күтөбүз. Так, мынакей карта успешно добавлена деп турат. Болду. Карта добавления болду и нажимаем продолжить. Подтвердите ордер дейт. Дагы бир жолу подтвердить басабыз. Подтвердить басканда биздин азыр биякта менде өзү негизи картамда двухэтапный авторизация бар. Ошол номериме азыр негизи SMS келиш керек достор. Мынакей SMS келди. Азыр бияка телефонду алабыз и кодду жазабыз. Кодду жазып, дагы бир жолу подтвердить басабыз. Так, загрузка и мынакей достор. 389 USDT доллар биздин счетубузга түштү. Отлично. Эгерде платформаңыздар англисчага которулуп кетсе, могул жерде English деп турат, ушуну басабыз и бул жерде орусчага которуп алсак болот. К сожалению, достор, кыргызча жок биякта. Только русский бар экен. Давайте русскийди выбирать этебиз и азыр мен сиздерге көрсөтөм. Өзү негизи бардык акчаңыздар каякта болот. Мынакей. Бардык акчаңыздар Moriki кошелёкто болот. Давайте дагы бир жолу главный ходко чыгабыз. Главный страницасына и бул жерде биз сиздер менен азыр могул жерде кошелек деген бар. Мынакей. Кошелёкту басабыз. Обзор кошелька деген бар. Ушуга киребиз. Киргенден кийин достор биякта основной аккаунт бар. Основнойго киребиз. И, например, бизде азыр мынакей USDT пополнение кылганбыз. 389 доллар биздин кошелегубузга түшүптүр. USDT кошелегубузга түштү акчабыз. Итак, бул жерде купить деген бар, ввод деген бар. Ввод деген бул пополнение кылабыз. То есть бул жактан деле пополнение кылсаңыздар болот. Не обязательно бул жерден. Вывод деген бар. Вывод кылыш үчүн биз башка кошелегубуздун, если, например, Binance биржадан башка биржага которуңуздар келсе акчаны, бул жерде выводду басасыз, ошол именно ошол криптовалютанын выводуна киресиздер и бияка ошол адресин жазасыздар. Адрестер кандай болот? Азыр мен силерге көрсөтөмүн. Так. Обратно чыгабыз. Мынакей ввод деген бар. Вводду басабыз. И бул жерде негизи достор, самое главное айтып коеюн, когда монетаны жөнөтүп атканда, эгерде сеть определенный кандай бир сеть менен жөнөткүлө десе, сиздер бул жерде сетьти выбирать этесиздер. Если, например, башка биржада, например, сеть Ethereum болсо, именно ошо Ethereumду выбирать этип туруп анан акчаны ввод кыласыздар достор. Адрес өзү негизи моундай болот. Ондай непонятный цифралар болот достор. Мындай узундугу менен ушундай цифралар болот. Ушуну копировать этесиздер и адамдарга жөнөтүп койсоңуздар болот. То есть адамга же болбосо өзүңүз ушул адреске толуктасаңыздар болот. Любой биржада ушундай адрес болот негизи. Азыр биз сиздер менен криптовалюта сатып алабыз. Криптовалютаны сатып алабыз. Так, могул жерде бүт бардык криптовалютаңыздардын канча криптовалюта бар, мынакей доступно деп турат. Булар мен уже 2 жума 3 жума мурун алгам. Бул экинчи аккаунтум Binance'тын. Основноюм дагы бар, бирок аны мен силерге көрсөтө албаймын достор. Итак, бул жерде мынакей XRP деген монета бар экен, ADA деген бар экен, DOT деген монета бар экен. То есть бул жерде кандай монетаңыздар бар, ошол монетаңыздар бул основной аккаунтуңуздарда чыгып турат. Например, давайте биз сиздер менен азыр биз сиздер менен CoinMarketCap'ка киребиз. CoinMarketCap'ка кирип туруп, биз сиздер менен азыр кандай бир монетаны сатып алабыз. Мынакей. Мына жерде Avalanche деген бар экен. Сокращенно бунун аты
оор экинде турат AVAX деп турат, AVAX деп. Биз сиздер менен азыр биржага киребиз. Мынакей можно торговля деген бар. Классическаяны выбирать этебиз. Эми достор, бул жакта биз сиздер менен USDT-ни выбирать этебиз, потому что бизде бардык акчабыз биз сиздер менен USDT сатып алганбыз. С помощью USDT биз сиздер менен башка криптовалюталарды сатып алсак болот. То есть мынакей биткоин к USDT. То есть биз сиздер менен биткоин, мына BTC деп турат достор, BTC-ни сатып алсак болот за счет USDT. Эгерде биз бул жерде да башка валюталар бар, мынакей BUSDT деген бар, BNB деген бар, BTC деген бар. То есть если сиздердин акчаңыздар BTC-ге которулса, сиз BTC, например, AV-ни сатып алсаңыздар болот, мынакей AV за BTC. Бирок биз сиздер менен USDT сатып алганбыз, то есть бүт бардык акчабызды USDT-ге которгонбуз. Ошондуктан биз только USDT менен иштейбиз. Итак, давайте CoinMarketCap-ка киребиз. Мынакей AVAX дегенди жазабыз бул жерде. AVAX, мынакей AVAX USDT деп турат. Ушуну басабыз и бул жерде мынакей график толугу менен көрсөтүлүп турат. И бул жерде давайте биз сиздер менен азыр, например, биз сиздер менен азыр $10 сатып алабыз. Мынакей бул жерде стакан цен деген бар. Бул жерде алып сатуучулардын баалары турат. То есть бирөө бул жерде $107 22 центтен сатып алат, бирөөсү 16 центтен. То есть бул жакта бүт баары көрүнүп турат. Биз сиздер менен азыр по рынку сатып алабыз достор. По рынку баасы постоянно ойноп турат, көрүп тургандагы деле. Азыр эле $107 болчу, азыр уже $106 болуп калды. Итак, давайте биз сиздер менен $10 сатып алабыз. Мынакей биздин счетубуз может үстүндө жазылып турат. Канча акчабыз бар? 389. Биз сиздер менен 389 башында пополнение кылганбыз негизи. Туура. $10 давайте биз сиздер менен $10 сатып алабыз по цене $106. Давайте 106 эмес, 106.72 болуп турат, 106.70-тен сатып алабыз. $10. Купитти басабыз. Купитти баскандан кийин мынакей так эмне деп турат? Да, минимальная. То есть биз сиздер менен только $10 сатып алабыз. $5, $6, $9 биз сиздер менен криптовалюта сатып ала албайбыз. То есть негизи биякта биржадан минимальный бул $10. Ошондуктан достор $10 дебейле, $11 деп коелу. $11 биз сиздер менен купитти басабыз. Мынакей лимит ордера на покупку исполнен. Биз сиздер менен AVAX сатып алдык. $10 бизге 0.1 целых AVAX келет экен негизи достор. И кийин, например, азыр биз сиздер менен канча баадан алдык? Давайте карап көрөбүз. $106 алдык. Эми $106 алган монетабыз 2 эсе көтөрүлүп кетсе, например, 2 айдын 3 айдын ичинде же болбосо 3 жыл 4 жылдын ичинде, например, бул монета баасы көтөрүлсө, $200 чейин, $212 чейин көтөрүлсө, биз сиздер менен 100%ке 100% в плюс сата алабыз достор. Мынакей. Так, давайте мен силерге мындай көрсөтөйүн. 100% көрдүңүздөрбү? Бирок бунун баасын күтүш керек достор. Күтүш керек. Сразу болбойт. Ошондуктан инвестиция деген бул ушундай тема. То есть азыр сатып аласыздар, баасы кымбаттагандан кийин сиздер буну кайра сатып аласыздар. И за счет этого сиздер пайдада болосуздар. То есть обычно, например, уна сатып алдыңыз деп коелу. Например, машина сатып алдыңыз $2000, 2-3 жылдан кийин ал машинанын баасы кымбаттайт. Кымбаттагандан кийин сиздер $2000 эмес, кымбатыраак сатсаңыздар болот. Например, $3000, $4000. То же самое бул жерде. Итак, биз алган монетабыз каяка түштү? Каяктан көрсөк болот? Кайра эле обзор кошелькага киребиз. Биз сиздер менен AVAX сатып алганбыз, туурабы? И биз сиздер менен азыр ушул жактан өзүбүздүн кошелегибиздан көрсөк болот. Мынакей достор, биздин кошелегибизга кирдик. Бул жерде азыр биз өзүбүздүн монетабызды карайбыз. Мынакей AVAX 0.1
бир целых криптовалюта сатып алганбыз биз сиздер менен. Бизде 782 рубль бул жакта бар. И все. Бул монетаңыз өзүңүздүн аккаунтуңуздарда тура берет достор, эч жака жоголбойт. Кийин буну сиздер буну кайра сатсаңыздар болот, баасы кымбаттагандан кийин. Итак, биз эми буну түшүндүк. Итак, давайте биз сиздер менен дагы кайсы бир монетаны сатып алабыз. Trading View'га киребиз. Trading View'га бул жерде бизде биякта биткоин пока что уровень поддержкада турат. Так, давайте биз сиздер менен Neo деген монетаны сатып алабыз. Neo деген монетаны как раз уровень поддержкада турат. Мынакей азыр биз сиздер менен карап көрсөк, бул жерде уровень поддержка, жакшы уровень поддержка бар экен. И примерно ушул уровеньде биз сиздер менен азыр инвестиция кылабыз достор. На долгосрок. Кийин буну биз сиздер менен если баасы көтөрүлсө, биз сиздер менен примерно 100%ке прибыльга кетиши мүмкүнбүз достор. Ошого ишенели. Эми так, биржага киребиз. USDT-ни бастык. Бул жерде Neo'ну да жазабыз. Neo деп. Мынакей Neo USDT. Neo USDT. Мынакей. И ушул жерден биз сиздер менен азыр так, давайте биз сиздер менен канча так, давайте $50 алабыз. $50 алсакпы? Давайте 50 эмес, $79 алабыз достор. $27 алабыз. $27 16 центтен алабыз. $79 алабыз. То есть бардык суммага мен албайм достор. Бул калган суммага мен дагы башка монеталар сатып аламын. Итак, нажимаем купить. Купитти баскандан кийин ордер ачылат. Мынакей бул жерде биринчи орунда турабыз. И мынакей лимит ордера исполнен. То есть кайсыл бааны жазсаңыздар, кайсыл баада сатып алгыңыздар келсе, бул сиздер биякта очередте туруп калышы мүмкүнсүздөр. Кийин баасы ошол жака түшкөндөн кийин автоматически сиздин ордериңиз, сиздин сделкаңыз автоматически покупкага айланып кетет. То есть сиздерге биржа сатып салат. Именно ушул баадан. Итак, мынакей бизде почти что 3 Neo кошелегубузда бар. И давайте дагы биз сиздер менен башка монеталар сатып алабыз. Так. Итак, достор, давайте биз сиздер менен азыр Cardano сатып алабыз. Мынакей Trading View деген сайт бар. Бул жакта графиктерди карасаңыздар болот. То есть мынакей A'да USDT. Бул жерде бизде как раз уровень поддержкада турат. Мынакей обвал цены болгон, 60%ке могул жерден карасак болот. 60%, 61%ке баасы арзандаптыр достор. И как раз ушундай моменттерди кое бербеш керек, ушундай паденияларды. И ушундай моментте биз сиздер менен азыр как раз сатып алабыз достор. Так, бизде азыр $300 бар. Давайте $100 сатып алабыз. Так. Если сразу алгыңыздар келсе, могул жерде зеленый неме турат, стакан цен. Эң биринчини басып туруп, сразу $300 выбирать этип туруп, купитти бассаңыздар, автоматически сатып алынат достор. Бирок бул жерде мен туура эмес кылып койдум. Эмнегедир мен бул жерде $300 сатып алгым келди. Почему-то туура эмес кылып койдум. Так, отмена кылсаңыздар болот. Бул жерде если ордериңиздер не исполнен болуп турса, сразу удалить кылып койсоңуздар болот. И көрүп тургандай эле акчаңыздар сразу бул жака кайра кайтарылат. Итак, биринчи стакан ценди басабыз. $100 сатып алабыз. Бизге 77 монета келет экен, Cardano. Мынакей. Открытый ордер. Ылдыйда турат, көрүп турасыздар, мынакей исполнен. Очередибиз жеткенде автоматически биржа бизге сатат. Итак, следующий монетаны сатып алсак. Так, менде Морики монетадан аз. Ушудан сатып алсак болот. Так, биржага киребиз кайра. Бунун сокращенный имясы XRP болот. XRP USDT, мынакей XRP USDT. Ушуну басабыз.
И бул жерден биз сиздер менен так, давайте биз сиздер менен $70 сатып алабыз достор. $70 стакан ценди басабыз биринчисин, $70 басабыз и купитти басабыз. Мынакей сразу бизге ордер исполнен болду. Сразу монетабыз аккаунтка пополнение болду достор. Итак, следующая монета bizde Uni болот. Давайте биз сиздер менен Uniswap сатып алабыз. Достор, бул азыркы сатып алып аткан монеталарым бул CoinMarketCap'тын топ позицияларында турат достор. Самый популярный криптоактивдер болуп калат. Мынакей CoinMarketCap. Мынакей биринчи орунда биткоин турат. Баасы $48,000. Ethereum турат экинчи орунда. Баасы $4,000 бир монетасына. Үчүнчүдө Binance Coin турат. Баасы $535. Биз сиздер менен Morik 6-чы позицияда турган монетаны сатып алдык. 8-чы позицияда турган монетаны сатып алдык. И азыр биз сиздер менен Morik'ин сатып алабыз. 19-чы позицияда турган монетаны. Итак, биржага киребиз. Бунун сокращенный имясы Uni болсо керек эле. Да, мына Uni. Мынакей Uniswap, Uniswap деп турат. Так, и бул жерден биз сиздер менен азыр давайте $50 $60 сатып алабыз. Стакан ценди басабыз биринчи орундагыны. $60 бияка жазабыз и купитти басабыз. Мынакей ордер ачылды и күтөбүз пока что биз сиздер менен экинчи орунда турабыз. Так, следующая монета bizde кандай болот? Биздики LTC болот. Litecoin сатып алабыз достор. Биржага киребиз. Бунун названиясы сокращенно LTC болот. LTC USDT мынакей. LTC USDT. Биз бул жерде давайте так, $30 сатып алайлы. $30 сатып алабыз. Так, стакан ценди биринчисин басабыз. Давайте $40 сатып ала беребиз. $40 купитти басабыз. Ордер ачылды. Так, жана башында биз сиздер менен кайсы монетаны сатып алдык элек? AVAX дегенди сатып алганбыз, Ону мен кайра сатамын азыр. AVAX USDT. Так, мынакей. Биз сиздер менен $106 сатып алган болчук. Биз азыр $107.50 сатабыз. Так. Полный сумманы сатабыз. Полный суммага. Мынакей бул жерде достор мондай неме бар. Мону жылдырсаңыздар болот, например, 20%ке сатсаңыздар болот, 100% сатсаңыздар болот. Мен достор 100% монетамды сатамын азыр. Так. 107.51, да? 107.45ке түшүп кетти, ладно. Продать. Все, саттык. Неге мен буну саттым? Просто достор, бул монетага мен негизи инвестиция кылбайм. Ошондуктан андан көрө башка криптовалюталарга нацелен болойлу. Итак, XLM. Давайте графикти карап көрөбүз. Биякта эмне болуп турат? Так, XLM. Давайте XLM'ден башкасын карайбыз. Так, VeChain алабыз. VeChain. Так, биржага киребиз. USDT. Мынакей. Бул биз сиздер менен азыр бул жерде давайте $20 сатып алабыз. Жок, $30 сатып ала берели. $30. Так, купитти басабыз. Купитти баскандан кийин ордер ачылат автоматически. Мынакей бул жерде бизде 2 ордер турат. Убактысы келгенде баасы ушул биз койгон баабызга түшсө, автоматически биз сиздер менен сатып алган болобуз. Итак, эми бизде биякта $12 калды. $12 калды. Так, эмне сатып алсак болот?
Мен азыр достор на долгосрокко инвестиция кылып жатамын. Эгерде сиздер трейдинг аркылуу акча тапкыңыздар келсе, например, на краткосрок, то есть сделканы ачтыңыздар, 1-2 сааттан кийин кайра жаптыңыздар и ошол период сиздер уже трейдинг аркылуу акча тапсаңыздар болот. Ал кандай болуп калат? Например, сиздер, например, $1 алдыңыздар азыркы учурда и 1-2 сааттан кийин график $1 10 цент болуп калды достор. $1 10 цент болуп калды, уже 10 центке кымбаттады баасы. Ошол $1 10 центтен сатып сиздер прибыль көрсөңүздөр болот. Бул трейдинг болуп калат достор. На краткосрок и на средний срок. Буну менен да торговля кылып, трейдинг кылып акча тапсак болот. Ал жакта мен өзүм специальный бир группа ачамын. Ошол жакта мен өзүмдүн сигналдарымды жөнөтүп турам достор. Кайсы монетаны алып атамын, канча сомго алып атамын и кайсыл позицияда сатамын. Ошону бүт бардыгын менин группамдан көрсөңүздөр болот. Бирок достор, группа с сигналами ал жак платный болуп калат. Айына 2000 рубль болуп калат. Эгерде ошол группага жазылыңыздар келсе, анда мага кайрылыңыздар. Ссылканы видеонун астына калтырамын, өзүм телеграм каналыма. Ошол жака кирип мага жазсаңыздар группа аркылуу, обучение аркылуу, то бүт бардык каналдагы обучениялар, кантип сатып алыш керек, кантип сатыш керек, кантип пополнение кылыш керек, ошол жакка бүт бардыгын мен выгружать этемин, то есть ошол жака видеолорду киргиземин. Итак, последний биздин $12 давайте биз сиздер менен йота алабыз. Йота тоже очень хорошая монета. В будущем ишенем, то что она будет дороже стоить, да? Йота USDT. То есть достор, азыркы биз сиздер менен алып аткан монеталарыбыз 1 жылдын ичинде, 2 жыл ичинде, может быть даже 5 жылдан кийин баасы аябай кымбатташы мүмкүн, да? То есть биз сиздер менен $1 алып аткан монеталарыбыз кийин бунун баасы $2000 болуп кетеби, $1000 болуп кетеби, буну кийин по-любому биз сатсак болот достор биржадан. С помощью этого, достор, көбү инвесторлор именно в криптовалюте аябай мындай тез байышат достор. То есть кээ бирлер 2017-2015 жылы сатып алгандар бар. Алар в то время анда криптовалюта деген нерсе мындай эч ким билбейт болчу. Что это такое? Эмне бул? Только азыр кичине түшүнүк келип атат элдерге. Элдер акырындап түшүнө баштады, акырындап инвестиция кыла баштады. И мен ойлойм, что криптовалюта бул өзү негизи будущий, да? То есть неважно кайсы монета болот, кайсы криптовалюта болот, самое главное кандай перспектива имеет ал монета. То есть какую роль играет эта монета. Например, бизде азыр Тифкоин деген, бизде Кыргызстанда Нурлан Байке деген продвигать этип келатат. Негизи мен ушу Тифкоинга деле негизи ишенем, да. То есть Тифкоин деле кийин биржага киргенден кийин, листинг болгондон кийин баасы көтөрүлүшү мүмкүн. Да, бул жагы 100% эле деп ойлоймун. То, что если Нурлан Байкенин айтканы чын болсо, биржага кире турган болсо, баасы аябай көтөрүлүшү мүмкүн достор. Бүт бардык монеталарыбызды мынакей обзор кошелькадан кирип көрсөк болот. Дагы бир жолу көрсөтөйүн силерге азыр. Мынакей основной аккаунт. И мынакей бүт бардык сатып алган монеталарыбыз бул жакта чыгып турат достор. Мынакей. Буну кийин сиздер перевод кылсаңыздар болот ушу биржанын ичинде эле. Например, вводто басасыз, бул жакта адресин жазасыздар. Например, эгерде сизде башка биржа бар. Башка биржага дагы регистрация өтүп, ошол жактан дагы монета сатып алгыңыздар келип турат. Ал жакта деле, например, XRP деген кошелектөрүңүздөр болот. Обязательно. Эгерде даже балансыңызда 0 болсо, по-любому кошелегиңиз болот. Өзүңүздөрдүн личный. Ошонун адресин аласыздар. Башында көрсөткөнмүн кантип алса болот. Ошол адрести бияка жазабыз.
сетьти выбирать этебиз обязательно. Кайсыл сеть менен отправить эткиле десе, например, если BNB менен отправить эткиле десе, то BNB-ни басасыздар обязательно. Если BNB деп жазылып туруп анан кийин могулик XRP-ни басып жөнөтүп то достор анда акчаңыздар непонятно куда вообще ал акчаңыздар жоголуп кетет. Ошондуктан достор внимательный болуңуздар и самое главное внимательно отправить этиңиздер и баардыгы жакшы болот. Итак, ушу менен достор пока что видеороликти токтотомун. Верификацияны өтүш үчүн айткандагыдай эле загранпаспорт керек. Жана регистрация кылып атканда почтаңыздарды жана номер телефонуңуздарды бул жерге жазып алыңыздар. То есть өзүңүздүкү болуш керек негизи. Потому что кийин кирип атканда могу Binance приложенияга, Binance сайтка өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарга кирип атканда силерге обязательно достор код доступа почтаңыздарга жана телефонуңуздарга келип турат. Без этого никак не зайти. Ушу менен достор видеороликти аягына чыгарамын. Комментарий жазыңыздар, если кайсыл бир жериңиздер непонятно болуп атса сиздерге комментарий жазыңыздар, чтобы мен билейин кийинки видеороликте именно ошо комментарийларды карап ошого ориентир алайын достор.